Жашоодо гүл ботону күнүмдүк тамакка айлангандар абдан көбөйдү. Алардын ичинде боюнда бар айымдар да жок эмес. Боюнда бар айымдарга канчалык зыян экенин күйүп, бүгүн мен Ош базарына келип гүл ботону сатып алдым. Гүл ботону мен өмүрүмдө жеп көргөн эмесмин, бирок бүгүн сиздер үчүн жеп көрөбүз. Кантип жейсиңер ушул гүл ботону? Так, жок, тарта бер, уже кеттик. А сиздер билесиздерби ушул гүл ботонун ден соолукка канчалык зыяндуу экенин? Гүл ботону дайыма жеп жүргөн адамдарда аз кандуулук оорусуна алып келет. Гүл ботону эмне себептен жешет? Анткени ал адамдын организмине железо жетишсиз. Сиз ар дайым гүл бото жеп жүргөн болсоңуз, өттө, боордо таштын толуусуна алып келет. Кишечниктерде нарушение болуп, запорго алып келет. Өзүңүздү ойлобосоңуз дагы, ичиңиздеги баланы ойлоңуз. Өзүңүздүн аз кандуулукка алып келгениңиз аз келгенсип, баланын дагы аз кандуулугу, дисплазия оорулары кайдан чыгат? Мына ушунун себебинен болуп жатат. Бүгүндөн баштап зыяндуу нерсени пайдалуу витаминдерге алмаштырыңыздар.